Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен ислам дининдеги карыздын жоопкерчилиги мусулманга кандай, ошо жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ислам дининде карыз алуу жана аны убагында кайтаруу бул чоң жоопкерчилик болуп эсептелинет. Бул адам менен Аллахтын, ошондой эле адам менен адамдын ортосундагы милдет болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалям мындай деп айткан: Нафсул муъмину муаллакату бидайнихи хатта яқда анху. Момундун жаңы карызы төлөнмөйүнчө Аллахтын алдында кармалып турат деп имам Тирмизи бизге риваят кылган. Бул хадис карыздын канчалык маанилүү экенин бизге көргөзүп турат. Урматтуу момун мусулмандар, мусулман киши мүмкүн болушунча карыз алуудан качышы керек. Эгер карыз алса, убагында кайтарышы өтө зарыл. Карызды убагында төлөө имандын белгиси болуп эсептелинет. Урматтуу момун мусулмандар, карыз алсаңыздар тезинен кайтарып бериңиздер. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.